Бул иш-сапар алгачкы болгондуктан азырынча конкреттүү иш-аракеттерге өтүү байкала элек. Коңшу өлкөнүн расмийлери аймактарды кыдыруу, өнөр жай, билим берүү, социалдык объектилери менен таанышуусу гана болду. Көп жылдан берки эки өлкөнүн токтоп калган мамилесин жумшартуу үчүн алгач билим берүү, маданий алака катышын жолго коюу керек. Мындан улам Ош мамлекеттик университети менен Андижан мамлекеттик университетинин ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Муну тараптар алгачкы жетишилген ийгилик катары белгилешти. Oş Davlat Üniversiteti bilen Andijan Davlat Üniversiteti ortasida Ош МУ менен Андижан мамлекеттик университети бири-бири менен түшүнүү үчүн меморандумга кол коюлду. Бул меморандумдун негизинде кийинчерээк өз ара кызматташуу башталат. Кызматташуунун алкагында биринчи кезекте студенттерди алмашуу, окутуучуларды окутуу, өз ара биргеликте эл аралык конференциялар, симпозиумдар, семинарларды өткөрүү, илимий публикациялык иштерди аткаруу иштери эске алынган. Birgelikte halkara konferensiyalar, simpoziumlar, seminarlar o'tkazish, birgalikda har xil demak ilmiy o'quv publikatsiyalarini birgalikda bajarish kabi ishlar ko'zda tutilgan. Кыргызстандын көпчүлүк такталбаган чек ара тилкелери Өзбекстан менен туура келет. Эки өлкөнүн расмийлеринин жолугушуусунда бул маселе тууралуу жабык эшик артында сөз болду. Жолугушууга келген Баткен, Жалалабад, Ош облусунун жетекчилеринин алдыдагы максаты да ушул эле. Мындан бир ай мурунку кыргыз делегациясынын Өзбекстанга болгон иш-сапарынан соң эки өлкөнүн чек ара өткөрүү жайларында абал жумшара баштаган. Карапайым эл өткөрүү режимин мындан да жеңилдөөсүн каалашат. Муну иш-сапар жүрүшүндө Өзбек өкмөт башчысынын орун басары Атхам Икрамов баса белгилеп, кыргыз-өзбек достук мамилесин түбөлүккө бекемдейбиз деп сөз сүйлөдү. Президентimiz, birinchi prezidentimiz rahmatli muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimov 96-yilda Биринчи президентибиз маркум Ислам Абдыганиевич 1996 жылы кыргыз-өзбек түбөлүк достугу тууралуу кол койгон келишимин эч ким буза албайт. Көп адамдар сурап жатат, кандай кылып кыргыз-өзбек мамилесин баштап жибердиңер деп. Бул башталган жок. Эч качан 1000 жылдык тарыхый мамиле үзүлгөн эмес. Биз бир гана улантышыбыз мүмкүн, бекемдешибиз мүмкүн. Биздин жүрөгүбүз түбөлүктүү. Биз Макей менин коллегам, менин досум деген десем жаңылышпаймын. Илкам үч аткандай эки жүрөк бар. Жүрөктүн эки толтосу бар. Бир жагы кыргыз, бир жагы өзбек. Солгундаган мамилени тараптар маданий иш-чара, концерттерди көрүү менен чыңдоону эстен чыгарышкан жок. Көптөн берки тескери мамилени оңдоого эки тарап тең кызыктар болуп, бекеринен карапайым өзбек кыргыз элдери ал күндү тарыхый күн деп атап жиберишкен жок. Бири-бирине карата жагымдуу сөз эки улуттун адабий чыгармаларында да аткарылып жатты. Senin otang Shermanaz, do'stlik sari qo'l tashlar. Baland tog'dagi Ermanaz, peshvoz edi yo'l boshlar. Almanbek juboq oltda, 40 yigiti qoshida. Büyüttürgödündüm basılgan elim kandaysın, köptün gütüp sağınıp, tamojnidan ortadan açılgan elim kandaysın. Namıza yetibadın sanım, koşupçu bugün opamız, kayda kaldı bormazız, sizde tiyatrdan topamız, körünüp hazır koymazız, sizde olup kaçamız. Серепчилердин баамында кыргыз-өзбек мамилесин чыңдоо, аны андан ары өркүндөтүү тынымсыз өнүгүүсү керек. Айтымдарында эки республиканын бири-бирине болгон соңку иш-сапарлары, мамиленин жылый баштоосу, Кыргызстан бир гана Өзбекстан менен эмес, Борбор Азия мамлекеттери менен ысык мамиледе болушу керек. Анын мисалы катары чек аралар ачылып, калк кеңири каттаганын айтса болот. Салыштырып айтканда, бул 1953 жылы Сталин өлгөндөн кийин Хрущев келгенде оттепел, мындай ылымылык башталды деген бир доор болгондо, азыр ошол ылымылык доор башталды. Деги эле Борбордук Азиядагы мамлекеттер Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандын ортосунда биримдүү саясат жүрсө, чек ара маселеси боюнча ачык, бири-бирине эркин кирип чыгуу, ушул мамлекеттердин ортосундагы жашаган элдин бардыгынын турмушу оңолот.
Иш сапардын алкагында белгилүү болгондой, жакынкы айлары кыргыз-өзбек расмийлери Бишкек шаарында соода экономикалык багытта кызматташуу тууралуу келишимге кол коюшат. Андан соң такталбаган чек аралар тууралуу сүйлөшүүлөр жүрөт. Арген Нуров, Дастан Токтоназаров, Ош Пирим жаңылыктары.